Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммадка бул күнгө чейин көктөн канча тамчы жамгыр жааган болсо, ошончо салам жана салаваттар болсун. Көктө канча жылдыз болсо, Аллахтын акыркы элчисине ошончо салам жана салаваттар болсун. Бул жашоого келип кеткендер канча ирет дем алган болсо, ошончолук чексиз салам жана салаваттар болсун. Юша менен Муса алейхиссалам издеп жүрүп, Хыдырды таап, анын жанына келишти. Хыдыр ал Муса алейхиссалам билбеген илимдин ээси эле. Хыдыр менден эмне каалайсың деп Муса алейхиссаламга суроо салды. Ал чебердик менен мен сени ээрчисем, мага өз билгендериңден бөлүшөсүңбү деди. Хыдыр албетте, бул мен үчүн сыймыктанаар иш болот деп жооп берди. Муну укканда Муса абдан кубанды. Хыдыр айтты: менин илимимди алуу үчүн өтө чыдамкай болушуң керек. Сен билбеген нерселерге кандай чыдайсың? Көзүң менен көргөн нерселерге жүрөгүң канааттанбай турса, анан сурооңо жооп ала албай, себебин биле албай кыйналсаңчы, же чыдай аласыңбы, о Муса? Жок, менимче чыдай албайсың. Бул илим жолундагы сапарга сабырың жетпес, ооба. Муса алейхиссалам өз кебинде бек тураарын айтып, Хыдырдын илимин үйрөнүүгө бекем ниети бар экенин бул сөзүндө бекем тураарын айтты. Мен баарына сабыр кылып, түйшүк жаратпайм деди. Муса алейхиссалам Хыдырга кичипейил мамиле жасап, сылык гана сүйлөшүп жатты. Хыдыр Мусанын айтканына макул болду. Бирок анын бир шарты бар эле. Хыдыр, мени менен илим сапарына чогуу чыгууңа макулмун. Бирок менде бир шарт. Ага макул болсоң гана сага үйрөтөйүн деди. Муса андан ал шарт тууралуу сурады. Хыдыр айтты: эгер мен каалап сага өзүм айтмайынча менден эч нерсе сурабайсың деди. Балаңыздан кабатыр болуп, 2 күндөн бери эч нерсе жебей жатасыз. Юша, балам келдиңби? Балам Юша кайда? Келет, албетте келет. Бир нерсе жеп алыңызчы. Юша келсе, аны менен чогуу жейм. Жыйыштыр ушул Юшаны. Юшанын тилин алганга да, анын апасы менен отурганга да наалат болсун. Каяктан бугарлаштым экен? Юша, балам Юша. Харун! Харун! Муса качан кайтат? Жакында Юшанын апасы ачкалыктан өлөт. Уулу кайтмайын, эч нерсе оозума албайын деп жатат. Бир нерсе кылчы, о Харун. Бул абалды уккан Харун тынч отура албай Юшанын энесине уулу жөнүндө кабар берүүгө келди. Уулу Юша жакшы жүргөнүн айтты. Ал Мусанын жанында деди. Харун, менин уулум келбей калабы деп корком. Израиль уулдарынын баары Муса жана Юша кайра кайтпайт деп жатышат. Харун Юшанын энеси менен көпкө сүйлөшүп отурду. Аны тынчтандырды. Кабатыр болууга орун жоктугун айтып, аны тамактанууга көндүрдү.
Муши, алып кел тамагыңды. Аллага шүгүрлөр болсун. Кудайга шүгүр. Рахмат о Харун. Харун Юшанын апасы менен сүйлөшүп, чер жазышкандан кийин ал тамактана баштады. Исраил уулдарынын баары Харундун жүрөгү таза болгон үчүн абдан жакшы көрүшөр эле. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. Муса ага сага үйрөтүлгөн даанышмандыктан мага да үйрөтүүң үчүн сени ээрчисем болобу деп сурады. Ал чындыгында сен мени менен бирге болгонго чыдай албайсың. Ички сырың билбеген нерсеге кантип чыдай аласың? Муса, Аллах кааласа, мени сабырдуу абалда табасың. Ошондуктан сага эч бир иште каршы чыкпаймын деди. Хыдыр: "О мырзалар", деди. Аларды көрдүм. Ошол жака бурайын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Кичипейилдикке бизди дагы жаныңарга алып аласыңарбы? Макул. Экөөңдү жаныбызга кошуп алабыз. Бирок алгач айткылачы. Бул жерге кандай келип калдыңар? Хыдыр айтты: "Жүзүмүн жеп багын сурабагын. Бизди да алып алгыла." Эй, мени уксаң, мени укчу. Бул деген Хыдыр, момун кулдардын бири. Мурда мага отурган. Аны тааныйм. Келгиле отургула. Жаныңдагы ким? Хыдыр айтты: "Ал Муса, Исраил уулдарына жиберилген элчи." Биздин кемеге отургандар кимдер экенин билесиңерби? Аларды ким чакырды? Тамак жегим келбей жатат. Бизге ким жолукканын билсеңерчи. Айтчы, алар кимдер? Аларды ким чакырды? Алардын бири Хыдыр. Эсиңердеби? Ал жөндө силерге айтып берген элем. Анын колунан укмуштуудай мужизаларды көргөнмүн. Экинчиси болсо Исраил уулдарынын пайгамбары Имран уулу Муса. يقول يوشع: أماه لقد عدت يا أماه. Юша, уулум Юша, келдиңби? Келе кой өзүмө. Менин кубанычым. Сени абдан сагындым. Эми сени экинчи ирет көрө албай калат окшойм деп абдан корктум. Кантип келбей калайын апаке? Муса менен бирге жүргөм. Жок, ал бир момун киши менен калды. Анын окуясы узун. Азыр абдан уйкум келип жатат. Хыдыр айтты: "Бул аса Исраил урпактарына
Мojиza көрсөтүү үчүн жасалган. Муну баарына көрсөтүп, аларды коркууга салба. Бул мага Аллахтан кабар болуп жиберилди. Аллах ачуучу жана билүүчү. Жер бетиндеги баарын билүүчүмүн деп ойлогонуң коркунучтуураак. Сенин илимиң менин жана мурдагылардын илими асман жерди жараткан Аллахтын илиминин алдында кыпындай да болбойт, деди. Апаке. Туруңуз эми. Апаке. Апаке. Ой, бул Юшабы? Юша, келдиң бакыры? Ал таң эрте келген. Сен ойготуп уйкуңду бузгум келбеди. Аман келгениң үчүн шүгүрлөр болсун. Мен да аман калганыма шүгүр. Жудага кайра баруу үчүн эмне ойлоп тапсам болот? Эмне кылсам экен? Ал эми бул киши бардык кемелерди ээлеп алган залым падыша болчу. О, кызматкер. О, кызматкер. Шарап кайда? Мынакей падышам.